Жалал Абадта жар көчүп, 2 бөөктү басып калды. Окуя 8-июлда Жалал Абад шаарында болгон. Анда 2 жана 4 жаштагы балдар үйдүн жанында ойноп жатканда жар көчүп кеткен. Бөөктөрдү жергиликтүү тургундар алып чыккан, тилекке каршы алар ооруканага баратканда үзүлгөн. Милиция текшере баштады. Ассаламу алейкум достор, мен Нурланбек уулу Марсель. Жанакы пистолет жөнүндө айта кетсем, ал жөн эле пугач, жанагындай атыла турган пустой эле. Туура эмес ойлоп калбагыла, 1 жыл мурда тартылган видеочу бул. Кыргызстанда тартылган, бул Россия же башка жакта эмес, Кыргызстанда тартылган пугач болчу достор. Ошондуктан туура эмес ойлоп калбагыла. Омондор баскан жөнүндө айта кетсем, бул жөн эле блогерлер мени пранкка салышкан. Пранк 2-3 күндө чыгып калса керек. 2 күн болуп калды пранкка салганына, ошо омондор менен келип басып пранк кылышты достор. Андыктан эч кандай мынтип неметиштин кереги жок, баардыгы жакшы. Биз спортсмендер эч кандай андай нерселерге аралашпайбыз, андай нерселерди колдонбойбуз. Мен просто так пугачты ошо балдар көтөрүп жүргөн жеринен атып видео кылып койгом достор. Ошол эле. Эч кандай жаман нерсе жок. Мен өзүңөр билесиңер, жаман жолдо жүрүп, жаман нерсе кылбайм. Түз жүргөн баламын достор. Андыктан кыргыз элим туура эмес ойлоп калбагыла. Баары жакшы. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Өспүрүмдүн акча талап кылган деп айыпталган милиция кызматкери камалды. Ички иштер министрлиги Бишкекте көчөлөрдүн биринен электрондук тамеки чеккени үчүн өспүрүмдү коркутуп акча талап кылган деген шек менен 22 жаштагы милиция кызматкери соттун чечими менен камакка алынганын билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча окуя 5-июлда болгон. Милиция кызматкери өспүрүм балдарга көчөдө электрондук тамеки тарткан үчүн айып пул салам деп коркутуп 1000 сом алган. Өспүрүм окуя болгон жерден эсин жоготуп, ооруканага жеткирилген жана геморрагиялык инсульт диагнозу менен оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми милиция кызматкери кетип калган. Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокуратурасы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелер менен кылмыш ишин козгоду. Ишти Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы жүргүзөт. Жогорку кеңеш 26-июнда Кыргызстанда электрондук тамеки чегүүгө, ташып келүүгө, сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алган. Эгер ага президент кол койсо, электрондук чылым колдонгону үчүн жарандарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 60 000 сом айып пул салынат. Электрондук тамеки саткан жеке жактарга 50 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып пул салуу каралган. Ташыгандарга 150 000ден 200 000 сомго чейин айып салынат же 1 жылдан 2 жылга чейин эркинен ажыратуу менен жазаланат. Президент кол коймоюнча мыйзам долбоору күчүнө кирбейт. Эми баласына алимент төлөбөгөндөр кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Кылмыш жаза кодекстин 178-беренеси жаңы редакцияда баяндалып, азыркы учурда күчүндө турган редакцияга салыштырмалуу кошумча квалификациялык белгилер менен толукталууда. Тактап айтканда, жашы жеткен, бирок эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарды багууга милдеттүү болгон адамдын өз эмгек акысын жана ага теңештирилген кирешелеринин өлчөмүн жашырган, төмөндөткөн, ошого тете соттун чечими боюнча ишке орношуудан баш тарткан адамдар үчүн жазык жоопкерчилиги каралат деп айтылат маалыматта. Ноокаттагы тургун үй бүлөсү менен тойдо жүргөндө үйүнө чагылган түшүп өрттөнүп кетти. Ноокат районунун Кулатов айыл аймагына караштуу Ынтымак айылындагы турак үйгө чагылган түшүп толугу менен өрттөнүп кетти. Бул тууралуу турмуш басылмасына жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында окуя 8-июлда болгон. Үй ээсине жардам берүү жолдон издеп жатышат. Ал эми Кулатов айыл өкмөтүнүн башчысы Саттар Али Миңбаевдин айтымында үй камсыздандырылгандыктан анын акчасы жардам катары берилет. Өрт 8-июлда түнкү саат 12:00 чамасында болгон. Чагылган түшүп өрт тутанып кетиптир. Бактыга жараша ал үй бүлөсү баары тойдо болушкан, деди Миңбаев. Өзгөчө кырдаал бөлүмүнө өрт тууралуу кабар түшүп, Кызыл Кыя шаарынын өрт өчүрүү кызматы барган. Булак турмуш кежи.